жеткирип өстүрдүңүз асыл элдим. Балыкымды төгөй кумду бөлүп мага, билем ата бой жеткенче эркеледим. Билем ата үмүтүң чоң эми менден, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Жоокерлердин эс алуу убактысы мына ушундай жагымдуу учур менен өтүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй музыканын коштоосунда апаларга арналган чыгармаларды аткарууда. Алардын эс алуусу үчүн атайын кааналар уюштурулуп, мыкты шарттар түзүлгөн. Аскерге алгач келген күндөн тартып жакын досторго айланган жоокерлер азыр жоокер жашоосуна кадимгидей көнүшүп калса да, ата-энесине болгон сагынычы бар. Буга чейин саат үйгө 3-4 барып уктап, кайра 12 туруп, ошо менен көчөгө чыгып, ошо менен түндө барып, ушундай убактар көп болгон. Азыр андай убактарды эстеп алып, мындай өзү сабалдык десек болот. Ошо. Не дейтириң азыр апаңа? Кайшы айткан күндөр көп эле болду беле? Менин өтсө кечириңиз демекмин. Жоокерчиликте болгондо ишти жасагандан кийин ошо барып доклад берип, убагында бар жок нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Акча сөз болбойт. Тартип, тазалык, тамак ашы жакшы. 2022 жылдын 12 октябрында келгенбиз. Бул жерге келип көптөгөн досторду таптык десек болот. Досторду мекенге кандай кызмат кылышты, бул жакта бизден чоң улуу адамдарды сыйлашты. Мындай өзүбүзгө керектүү нерселерди көп алдык десек болот. Аскердик кызмат өтөөгө келдик Баткен шаарына. Азыркы учурда Баткен шаарында кызмат өтөп келебиз. Мекенге болгон сүйүү келди жүрөмө, ошондуктан Баткенге келдим. Аскер кызматына келип абдан көп нерселерди үйрөндүм. Кийим тиккенди үйрөндүм, тазалыкка үйрөндүм, өзүм алып жүрүштү үйрөндүм. Дегиле көп нерсени үйрөндүм аскер кызматында жүрүп. Күндө эртең менен 6-та пайдам, демдик көнүгүү жасаган. Ошого чыкканда кадимгидей сергийсиң. Эртең менен туруп тазаланып жутканда, кечинде убактысына жатып, эртең менен турганга бул азыр биз көнүп калдык. Бул дүйнөдөгү бардык энелерге, айымдарга салам айтам. Оорубаңыздар, эч качан бар болуңуздар. Апаңын кайсы сөзү эсиңе көрүп түшөт ушундай мезгилде? Көбүнчө видеотур дегендер. Ата-энеме, тууган уруктарыма, апам Максат, атам Базарбай салам жолдойм. Тынччылык болсун, менен кеткен катачылык болсо кечирсин. Кечирим сурайм. Тууган уруктарым ар дайым биримдикте болушун каалайм. Мен азыр мекенин уулумун, кызматым мекенге. Күндө кеч келмекмин, үйдө эртең менен тур десе турбай, апамдын тилин укпайт элем, чынындачы. Азыр менден келсе кечирип коюңуз. Атам Үсөн, апам Нургүл, сиздерге салам айтам. Эч качан оорубаңыздар. Кыргыз элине, ата-энелерге баарына салам айтмакчымын. Бардык эле кыргыз элине салам айтам, Баткен элине, кыргыз элине, үйдөгүлөргө, туугандарыма салам айтам. Апамдын аты Гүлмайрам, апама салам айтамын. Жалпы эле чоң атама, чоң энеме, тайнем, таятамдарга баарына салам айтам. Окуу каанасында бүгүн жоокерлерге тарбиялык саат өтүлүүдө. Мекенчилдик сезимди жогорулатуу багытындагы сабактар жоокерлерге атайын программанын негизинде өткөрүлөт. Жолдош жоокерлер, тема мекенди коргоо, ыйык милдет. Мекен бул ата-эне, үй-бүлө, ана жана ачык асман. Демек, ата мекен коргоочусу болуп ардактуу кесипти алып кетүү бул оор иш. Биз ушул мамлекетти коргоого милдеттүүбүз. Ар бир адам өзү 18 жашка толгондон кийин
мекенин коргоого баруусу зарыл. Бирок бизде азыркы учурда 18-ге толгондон кийин альтернатив жолго качкандар көп. Себеби армияны кандай элестетишет алар? Урат же болбосо бир кыйынчылыкты элестетишет. Башында силер бул жакка келген кезиңерде биринчи силердин сагынганыңар бул апаңар болду. Апаңар болду жана апаңардын жапкан ысык наны. Ата-энеңердин бул мээрими. Ошон үчүн армияга келген адам ата-энесинин кадыр баркына жеткенди билет. Армияда көчүрмө сабак менен чектелип калбайт. Бул машыгуулан гана эмес, сабакта өтөбүз. Ушу ата мекен жөнүндө ыйыктын сабактар өтүлөт класста. Китептен жаттайбыз. Өз милдеттер жаттап окуп айтып беребиз, коопсуздук эрежелери жаттайбыз, такчаны туура аткарууга. Ар бир нерсеге даяр болуш керек. Бир гана машыгуу менен чектелип калбайт. Коопсуз эрежелерин аткарып, туура колдоно билип. Атам Салайдин, апам Сейликан, силерге салам жолдойм. Тынч болуңуздар, айылдаштарыма салам жолдойм, досторума. Алыстан сагынабыз. Бул жактабыз азыр. Баардын орду билине экен, ата-энем, досторум, бир туугандарым, жакындарым, баардын орду билине экен, бир туугандарым. Сагынат экенсин. Салам жолдойм үйдөлөрүмө, бир туугандарыма, атама, апама. Атам Жомарт, апам Айжамал. Сизге ысык салам. Бизде баары жакшы. Аскер кызматына келгенге чейин эч нерсени көп деле маани берип кыла бербешпиз. Бул жакка келип чачалганды билбейт болчумун. Бул жакка келип үйрөнүп куралдаштарыман үйдө идиш жуубайт болчумуз, тамак кылышты билбейт болчубуз. Азыр кезмек менен тамак кылышууну үйрөндүк. 2 айда көптөгөн нерселер үйрөнүп калдык. Biz 20 күндө кыйналдык. Көнүш албай, бири-бирибизге тез кийине албай, өзүбүз ошентип 20 күндө калпка келип калдык. Ошо ата-эненин баркына жеттик. Эжелерибиздин үйдө төшөктөрдү түздөбөйт болчубуз, туруп кетип калчубуз. Ошолор азыр бардыгын өзүнүн ирети менен кылып атабыз. Ошол аскер кызматына чоң рахматтар айтабыз. Жокерлердин жатаканасында да өз алдынча шарттар түзүлгөн. Аны менен катар санитардык абалда эске алынган. Ар бир жоокер мындагы буюмдарды өз алдынча пайдалана алышат. Жокерлердин күнүнүк колдонуучу каражаттары. Жокерлердин ар биринин катар сан номерлары бар. Андан сырткары самыз салгычы, пастасы, бритвасы, эмелектери баардыгынын өздөрүнүкү. Булар себеби, номерди койгонун себеби жокерлер жуунганда алмашып кетпестиктин себебинен ушуларды ар биринин номерлери коюп чыкканбыз. Сүлгү, 2 жокер жатат астында, үстүндө. Анан булар кечинде жуунуп, отбойдон кийин, эс алуудан кийин жатарда келет, путун арчыйт, анан кайра кийлет, жатат. Саламатсыздарбы? Ар бир жоокерге 3 комплекттен кийим-кече берилген. Биринчи кийим-кече коомдук коопсуздуктун тартип сактоого берилүүчү кийим-кече, машыгууга кийилүүчү кийим-кече жана биздин күнүмдүк жашообузда кийилүүчү кийим-кече. Андан сырткары ар бир жоокерге кышкы кийим-кече берилет. Баш кийим, үстүндө курткасы, спорттук кийимдер, бут кийимдери, кол каптары, баш кийимдер да берилет. Жоокерлердин ар бир аскер кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо жана күчүрмөн даярдыгын арттыруу үчүн чакан спорттук зал да уюштурулган. Мында бош учурларында келип атайын машыгуулардан да өтүп турушат. Бул аскер кызмат деген бул өзү мекенчиликке, патриоттуулукка,
намыскөйлүккө тарбиялайт. Аскер кызматта бизге кызматыбызга биз күчтүү, ошондой эле күч менен, ошондой эле дух менен күчтүү болуш үчүн биз ушул жерге келип спорт залда дене боюбузду машыктырып эмгек кылып турабыз. Атайын аскер бөлүктөрдө программанын негизинде күн сайын машыгабыз. Түштөнүү учурундагы жоокерлерге мына ушундай тамак аштар даярдалууда. Аскер тартиби бул жерде да бекем сакталган. Тамактанууга келген жоокерлерди тейлөө үчүн алардын арасынан атайын кезметке турушат. Биз азыр Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин 716-буйругунун негизинде тамактандырабыз жоокерлерди. Биз азыр түштөнүү убагы, түшкү убакта биз биринчи, экинчи тамак беребиз. Биринчиге бүгүн керемден шорпо болду, кайнатылган эт менен. Экинчиге макарондон ботко болду. Андан кошумча салат беребиз. Керемден, анан помидордон. Андан кийин жемиш ширесинен чай беребиз. Майрамдарда бизде жоокерлер үйдүн тамагын, ата-энесинин тамагын сагынышат деп биз ар ишемби күндөрү аш жасап бергенге аракет кылабыз. Жоокерлер жаңы кызматка келгенде биринчиден борсок, сармай менен тосуп алабыз, жылуу мамиле кылып, аялдар женсевети, ошондой бир эмелерибиз бар, иш-чараларыбыз бар. Андан сырткары кетип атканда да борсок, жакшы баргыла деп, сармай менен келечегиңер кенен болсун, бизден алган тарбияларыңар, что силерге эмеде келечектеги турмушуңарга жардам берсин, жарасын деп, ошондой жакшы ой тилектер менен узатып жөнөтөбүз жоокерлерибизди. Жоокердик жашоону андан ары уланттык. Аскер бөлүктөгү бул бурчта өзгөчө ыйык жер. Мында ар бир аскер кызматкери сыймыктануу менен эскерүүгө татыктуу өмүр өткөргөн куралдаштардын элестери сакталууда. Биздин бул куралдаштар биз үчүн курман болгон жок. Булардын элеси эч качан өчпөйт. Дайым эскерип турабыз. Бул куралдашыбыз эфрейтор Авазбек Бекжан Азизбекович жаш, бирок жаштыгына карабай оор атлетика боюнча спорт чебери. Бул куралдашыбызды эскере турган болсок, бул куралдашыбыз канчалаган чет мамлекеттерде оор атлетика боюнча өзүнүн салмагында жалаң биринчиликти жана экинчиликти ээлеп, ушундай грамоталарга, дипломдорго бай инсан. Буну эскере турган болсок, 2019 жылдын 15 июнь күнү кызмат учурунда жолдо бара жатып, сууга чөгүп жаткан бир инсанды байкап калат да, машинасынан, унасынан өтө шамдагайлыкта түшүп, ал инсанды өзүнүн жанын тобокелчиликке салып, куткаруу максатында сууга секирип, тилекке каршы куралдашыбыздын максаты ишке ашпай калып, экөө тең сууга чөгүп каза болду. Бул баатыр жоокерлер тууралуу кийинки көрсөтүүбүздө кенен баяндамакчыбыз. Албетте, алардын ар бири өзүнчө сөз кылууга арзыган эрдиктери менен элибиздин жүрөгүндө бекем сакталат. Аскердик жашоо өз нугу менен уланып, кезектеги дене тарбия көнүүсү башталды. Мында сапка тизилген жоокерлер бирдей кыймыл менен аскер жетекчисинин буйругун аткарууга тийиш. Көнүгүүлөр эрте менен жана түштөн кийинки убактарда аткарылат.
Биз 12 октябрда мамлекеттик коргоондо өзүбүздүн жоокердик милдетти аткарганы аскердик кызматка жөнөдүк. Баары жакшы, мамлекет мен ойлойм эми ар бир жигиттин өзүнүн милдети деп, бул ата мекенге кызмат кылуу, ата мекенди коргоо ар бир эр жигиттин милдети. Мекенге кызмат кылабыз деп келгенбиз. Чын дилибизден, ак ниетибизден ата мекенге кызмат кылабыз деп. Кызматыбыз болуп атат. Эч кандай кемчиликтер жок. Баары жакшы бизде. Негизи мекенге кызмат кылуу негизи кызыгат болчумун, аскер адам болушту. Эми айтпай эле военкоматка барып, кол коюп берип, анан ушул аскер адам болуп отурам азыр. Үй бүлөдө жалгыз каласың? Никак эң чоңумун. Ошо, ушундан бери мекенге болгон сүйүү дагы да күчөп атат бул жерде. Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Патыш ата айыл өкмөтүнүн Султанмуратов Медербек, Султанмуратова Баркан ата апа, сиздерге салам жолдойм. Бизде баары жакшы, кабатыр албаңыздар. Буюрса аз калды. Аскердик кызматыбызды так өтөп, жакында барабыз. Мен Ош областына караштуу Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн Алашан айылынан болом. Биз көрүп жаткан ата энеме жана айылдаш көрүп жаткан баарына салам жолдойм. Бүтүн айылдаштарга, Баткен областына, Кыргызстанга салам жолдойм. Бул аскер бөлүк ар тараптуу жыйынтык чыгаруунун негизинде 2022 жылы мыкты аякташты. Андай кызматтары үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин арасынан 2-чи орунга татыктуу болушкан. Аскер комиссариатына барабыз дагы, ал жерден бизге даярдалган баягы аскер кызматкерлерди даярдап беришет. Ал жерден биз алып келебиз. Анан бул жака бизге кызматка келе жаткан жоокерлер менен дагы биз бир күн алдын барып маектешип сүйлөшөбүз. Анан жок, мен кызмат кылбайм, кечеги кырдаалдан кийин коркуп атам деген андай көз караштар болгон жок. Биз кызмат кылышыбыз керек, жигит болгондон кийин мекенге кызмат кылабыз деп көпчүлүгү ошондой максат менен келишти. Кече жакында эле барып келдик. Бишкек шаарына, ал жерде жалпы ички аскерлердин арасындагы, аскер бөлүктөрүнүн арасындагы жылдын жыйынтыгы болуп өттү. Ал жерде биздин аскер бөлүк 2-чи орунду алып, диплом менен жана ар кандай сыйлыктар менен биздин аскер кызматкерлерибиз сыйланып келишти. 2023 жылга жакшы пландарыбыз бар. Күчүрмөн кызматты жогорку деңгээлде кармап, дагы да болсо биздин аскер кызматкерлерибиздин күчүрмөн даярдыктарын жогорку деңгээлге чыгарып. Мекендин ыйык чегинде, Өргүзардын аймагында кызмат өтөгөн ар бир жоокер, аскер кызматкери өз милдеттерин татыктуу өтөп келишет. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери да өздөрүнө таандык тапшырмаларды ийгиликтүү аткаруу менен, күчүрмөн даярдыктар менен эл алкышына ээ болууда. Башка аскер бөлүктөр сыяктуу эле жаңы окуу жылынын атайын машыгуулар, күнүмдүк тартип, аскердик татыктуу билим алуу менен улантып жатышат.